Авария болгон унаанын катализаторун оорулар чечип алып кетишкен. Мына ушундай видео социалдык тармактарда жайылууда, бирок видео качан кайсыл жерде тартылганы белгисиз. Адам өмүрү менен алышып жаткан учурда оорулар учурдан пайдаланып, мына ушундай жолго барышкан. Социалдык тармактын колдонуучулары ар кандай ой пикирлерин калтырышууда. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Таластагы Каргаша. 31 жаштагы келин эки кызы менен мерт болду. Бүгүн 23 октябрь күнү Талаш шаарындагы унаа уруп каза болгон аял менен кичинекей эки кыз каза болду. Бул тууралуу Турмуш басылмасына Талас облустук биргелешкен ооруканасынан билдиришти. Маалыматка караганда кырсыктын кесепетинен 1993 туулган келин, 2018 жана 2020 жылы туулган эки кыз мерт болду. Ооруканага башка бейтаптар ооруканага түшкөн эмес. Ой. Ойнақтан эле келген турбайбы? Ош Бишкек учагында бош орун көп, билеттин кымбаттыгы коомчулуктун нааразычылыгын жаратууда. Тамада Аман Ибраев Ош Бишкек аба каттамдарында билет табуу көйгөй экендигин айтып, өз социалдык баракчасына видео менен бөлүштү. Тасмада учактын жарымынан көбү бош экендигин байкоого болот. Анда Ибраев себеби кимде экендигин издеп суроо салган. Ош Бишкек каттамына авиабилет табуу өтө чоң көйгөй. Эмне себептен? Же авиакассалар билетти сатып алышып, акыркы мүнөттөргө чейин күтүшөбү? Мына силерге факт менен көрсөтөм. Учак 56 бош орун менен учуп бара жатат. Себеби эмне? Ким билет, же бир монополист барбы бул авиа тармагында. Эгер ошондой болгон болсо, бийлик тез арада чара көрүшү керек деп калтырган билдирүүсүндө. Ал эми социалдык баракчалардын колдонуучулары билет баасы Ош Бишкек каттамында 6000 болуп жаткандыгын айтышкан. Мен денесине таң калам да. Неге билет жок Ош Бишкек? Көрсөтөйүнбү? Урматтуу Москва шаарында эмгектенип үй бүлө багып жаткан мекенештер, сиздер үчүн 12 жылдан бери таза документ жасап келе жаткан Али Байкени сунуштайм. Документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беришет. ННН, СНИЛС, медкнижка, справка, период паспорт, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрация, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде срогу бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып беребиз. Бир айда бир базасын текшерип беришет, базадан чыгып кетсе кайрадан киргизип беребиз. Байланыш номер +7929 541 02 05 номерине кайрылсаңыздар болот. Али Байке жооп берет. Россияда эркек киши мигранттар жашаган жатаканага өрт койгон. Орусиянын Тver облусунда мигранттар жашаган жатаканага өрт койгон адам кармалды. Өлкөнүн ички иштер министрлигинин аймактык башкармалыгы окуя 20 октябрда болгонун билдирди. Эркек киши имаратка бензин чачып, күйгүзүп жиберген. Өрттөн качкан тургундардын бири экинчи кабаттын терезесинен секирип жаракат алган. Өрттүн кесепетинен бир бөлмө күйүп, жатакананын коридору жабыркаган. Учурда келтирилген зыяндын көлөмү такталууда. Шектүү учурда убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Ага карата Россиянын кылмыш жаза кодексинин мүлүктү атайлап жок кылуу же зыян келтирүү менен кылмыш иши козголду. Мыйзамда бул берене боюнча айыпталгандарды 5 жылга эркинен ажыратуу каралган. Ведомство жарыялаган видеодо шектүү киши жатаканага бензин чачып өрттөгөнүн мойнуна алган. Видеодон эркек киши желим бөтөлкөдөгү суюктукту имаратка чачып, ага өрт коюп жатканын көрүүгө болот. Азыр аталган жатакананын жашоочулары жергиликтүү маданият үйүнө убактылуу жайгаштырылды. Ашууларда кар жаап жатат. Аба райынын кескин өзгөрүшүнөн улам Бишкек Ош жолундагы Төө ашуу жана Алабел ашуусунда кар жаап, жолдорду тазалоо, инерттик материалдарды чачуу жумуштары жүрүп жатат. Каттам бар. Ушундай эле Кырдаал Өтмөк ашуусунда орун алып, ком себүү иштери аткарылууда. Жол ачык. Транспорт министрлиги өлкөдөгү туруксуз аба райына байланыштуу тоолуу аймактар жана ашуулар аркылуу жол тарта турган айдоочуларды унаа дөңгөлөктөрүн жайкыдан кышкыга алмаштырып алууга чакырат.